Neberem 5 deydi kızım. Kızım bilan 6. Hem Ош шаарында 34 жаштагы келин 5 баласы менен өрттөн каза тапты. Тилсиз жоо бүгүн таңкы саат 3:30 чамасында Жибек жолу аймактык башкармалыгындагы Орозбеков көчөсүндө катталды. Балдар 13, 11, 9, 6 жана эң кенжеси 2 жашта болгон. Алардын 2 уул, 3 кыз. güzel esneme kesi usuyan yaptı. İçeriye bir acı gizli koydu. Şimdi her çeşitli oldu bu bende. Kiyabalar, çelişkiler, erkek kızlarına uygularda oynattı resmazlarla çakırdı. Yo'qon zaten unuttum. Kiyabalar terör ediyor. Каргашалы окуя тууралуу маалымат Өзгөчө кырдаалдар министрлигине саат 5:56 түшкөн. Өрт өчүрүү бөлүмү жерине келген учурда адамдардын жансыз денелери күйүк абалда табылган. Келген учурда өрт алоолонуп күйүп, уже чатыры күйүп аткан. Андан кийин алар өрттү басаңдатып, подвал жакка өтүшкөн. Бул жакта ичинде жарандар бар деген. Келип, өрттү өчүргөнчө эле разведка кылып, адамдарды табышкан. Бирок жансыз денесин табышкан. Ал биздин балдар келген убакта уже адамдар уланып, уже өрттөн каза болгон да. Жарандар ички бөлмөдө, уктоочу бөлмө бар экен. 6 жаран тең бир комнатада болгон, бир бөлмөдө.